Ассаламу алейкум, кыргызбек туугандар. 2 декабрь күнү биз Бишкек, Москва жолго чыкканбыз автобус менен. Автобус келгиче 6-7 жерде бузулуп, акыры мына дөңгөлөгүнүн алдыңкы подшипниктери сынып, бир суткадан бери көчөдө калдык. Мына фирмага чыкпагыла Бишкектен. Максат экенин айтпайсызбы? Максат деген киши акча которбойт. Максат деген акча которбой, мына көчөдө калдык. Мына бир сутка болду мына көчөдө. Орустар запчасть алып келип берсе, чек алып кел деп ишенбей, акча бербейт атат. Мына дөңгөлөк, алдыңкы дөңгөлөк чыгып, мына подшипниктер чачылып. Вот автобус бузулуп, мына 5 күндөн бери көчөдө жүрөбүз. Чыгарып койгула, бизге окшоп биздин кыргыз бир туугандар да кыйналбасын, көрсүн. Курсагыбыз ач, автобустун ичи муздак, минус көчө температура. Келгиче 7-8 жерде бузулуп, акыры мына Пензага келгенде автобус бузулуп, алдыңкы подшипниктери чачылып кеткен. Чыгарып койгула бир туугандар, Алла ыраазы болсун силерден. Кара-Балтада белгилүү эне кыздын жансыз денелери табылды. Кече 5 декабрда кечки саат 5-терде спортивный кварталында жайгашкан батирден 2 аялдын жансыз денеси табылган. Сөйөктөр канча күн жатканы белгисиз. Алар 1948-жылы туулган, бүтүндөй шаарга белгилүү психоневролог жана анын ажырашып кеткен юрист кызы 1979-жылы туулган аял болуп чыкты. Энеси соңку жылдары катуу ооруп, үйүнөн чыкпай калган. Ал эми кызы кайдагы бир дарыларды ичип, өзүн бир кызыктай алып жүрүп калган дешет. Эне кыздын бир керебетте жаткан жансыз денелери табылды. Кайсыл бир таанышын 5 декабрда үйлөрүнө чакырган деп айтылат. Психоневролог аялдын мурдагы жолдошунун Кара-Балтада аптека түйүндөрү болгон. Бир версия боюнча эне кыз өз жандарын өздөрү кыйган. Тергөө амалдары жүрүүдө. Булак Кыргыз Today KH сайты. Интернет айдыңында адамдар өзүнүн органын сатам деген жарыялар жайылууда. Аларда мындай деп жазылат: кимдир бирөөгө бөйрөк трансплантациясы керек болсо, мага кайрылыңыздар. Мен бир бөйрөгүмдү трансплантацияга сатышка макулмун. Абдан акча каражатына муктажмын. Бөйрөк темасы көптөрдү кызыктырган өңдөнөт. Себеби комментарийде анын баасын сурагандар көп болгон. Учурда ар түрдүү жолдор менен акча табуунун амалын ойлоп тапкан. Шылуундар көбөйгөнү айтылып, бул шылуундукпу же аргасыздыкпы деген кайчы пикирлерди жаратты. Андыктан бөйрөгүн сатууга мажбур болуп жаткан жарыядагы номерге байланышканда өчүк экени белгилүү болду. Барс медиа сайты. 5000 сом менен кармалган инспектор Зарина Камбарова 2 айга үй камагына чыгарылды. Ош облусунун Ноокат районунда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча бөлүмүнүн инспектору 5000 сом пара алып жаткан жеринен кармалганын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлаган. Маалыматка ылайык, Ноокат райондук соту инспектор Зарина Камбарованын жашы жете элек 2 баласы бар экенин эске алып, аны 2 айга үй камагына чыгарды. Пара алып жаткан жеринен кармалды делинген инспектордун абалы сурак учурунда начарлап, тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген. Токмок шаарынын ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү өзүнүн кабинетинде ошол жерге практикага келген 17 жашар кыздын колуна кишен салып тийишкен. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга тартип коргоо органдарындагы маалымат булагы билдирди. Окуя кече 5 декабрда Токмок шаарынын ички иштер бөлүмүнүн имаратында болгон. Тергөөчү практикага келген жаш кызды кабинетине киргизип, ичинен бекитип, колуна кишен салып тийише баштаган. Бул учурда кыз ошол жерде практика өтөп жүргөн курбусуна жазганга үлгүргөн. Ал милиция кызматкерлери менен бирге жардамга келгенге жетишип калган деп айтып берген ал. Кыз жергиликтүү прокуратурага арыз жазган. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан мындай арыз келип түшкөндүгүн тастыкташты. Аталган факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки иликтөө иштери башталган. Спутник KG сайты. Өзгөндө уурлукка шектелген жигит уурдалган жылкы менен сүрөткө түшүп. Өзгөн районунда мал уурлук менен алектенип жүргөн жаран кармалды. 11 ноябрда Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө Ирек Айлынын 1954-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылып, ушул күнү саат 9:30 Өзгөн районунун Жылалды айыл аймагынын Прогресс айылында жайгашкан мал базардан кара түстөгү жылкысын белгисиз адамдар уурдап кеткенин билдирген. Анын кесепетинен жылкынын ээси 80 000 сомдук өлчөмдөгү материалдык зыянга учураган. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бул уурлукка шектүү катары аталган райондун
районунун 1983-жылы туулган тургуну кармалган. Анын мындан башка кылмыштарга катышы бар же жогу такталууда. Бул жаран мурда 2 ирет мал уурлук менен соттолгону белгилүү болду деп айтылат. Айрым маалыматтарга караганда шектүү кылыгын билгизбөө үчүн уурдалган жылкы менен сүрөткө түшүп, элге өзүн сатып алуучу кылып көрсөткөн. Турмуш KG сайты. Facebook тармагындагы Беспредел KG баракчасынын администраторунун баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан кабарлашты. Билдирмеге караганда ал кечээ 5-декабрда үй камагына чыгарылды. Буга чейин УКМК 24-ноябрда социалдык тармактын колдонуучусун аймак аралык кастыкты козутту деп кармаган. Ал эми 1-май райондук соту анын баш коргоо чарасын карап, 2020-жылдын 24-январына чейин УКМКнын убактылуу тергөө абагына киргизүү чечимин кабыл алган. Спутник KG сайты. 6-декабрь түнү Бишкекке белгилүү россиялык блогер Гусейн Гасанов келди. Кандай максатта учуп келгени азырынча белгисиз. Гасановду ондой адам Кинг номер менен кызыл геликте тосуп алышты. Бул тууралуу блогер өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Блогер Манас аэропортунан бир нече унаанын коштоосунда чыгып кетти. Гусейн Гасановдун Instagram баракчасында 12 миллиондон ашуун катталуучу бар. Жакында эле өзүнүн баракчасы аркылуу кызыл түстөгү Гелендваген унаасын ойноткон. Буга көпчүлүк Instagram колдонуучулар катышып, арасында кыргызстандыктар дагы болгон. Элдик медиа сайты. Ызаланган кыргыз келиндин Японияда ачкан кафесине эл келе баштады. Японияда кафе ачкан кыргызстандык Асель Мангагова алгачкы кардарлар келе баштаганын Twitter баракчасына жазды. Кыргызстандык аял 30-ноябрда кафе ачып, бирок ага эч ким келген эмес. Анын көзүнө жаш алып капаланып жатканын күйөөсү видеого тартып алган. Социалдык тармакка жарыяланган видео бир нече күндүн ичинде 100 миңден ашык жолу көрүлүп, аны Кыргызстандагы, Казакстандагы, Россиядагы жана Украинадагы колдонуучулар колдой баштаган. Окуя тууралуу чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттары дагы жазышкан. Асель кардар жок деп кол кошуруп отуруп калбай, чакан жайын жарнамалоого болгон аракетин жумшаган. Акыр аягында ал кафесине баш баккан алгачкы кардарынын сүрөтүн жарыялады. Андан кийин экинчи кардар келген. Алардын бардыгы конокторду көп тартуу үчүн эмне кылуу керектигин айтып, кеп кеңешин беришкен. Асель ошондой эле эч качан кыялдан баш тартпай, аны ишке ашырууга болгон күчтү жумшоо керектигин окурмандарга айткан. Спутник KG сайты.